комитетке мүчө болгондо мисалы үчүн 2 депутат эми алардын мандаты бар да, али кол тийбестиги бар да, ошо эле Адахан Кимсанбаевич менен Исхак Абсаматовичтер ошо комитетке мүчө да болушкан, катышкан дагы ошол жерде. Бирок мен бул экөөнүн азырынча баягы статусу сактап турат деп ойлоп атам. Сууну мындай бир канал кылып, ошол Өзбекстанга кетип аткан бияка суу эгерде 900 уровеньден ылдый болбосо, биз башка жака сууну буруп биз Өзбекстанга ушул Кемпирабад суу сактагычынын Кемпирабад суу сактагычын гана эмес, буга келип куйган 4 дарыяны Өзбекстан контроль кылганга, көзөмөл кылып диктовать эткенге биз жол берип коебуз деген мен ошондой коркунучум бар да. Бирок ушу кармоонун артында ошо Камчыбек Ташиевдин бир тууганы турганы, ошол жөндө бир видео болуп атканы, бул канчалык чын төгүнүн тергөө териштирет, бирок ошондой сөздүн кетип атканы өзү өтө жакшы эмес да. Өтө жакшы эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто укук коргоочу Азиза Абдрасулова болмокчу. Азиза айым, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Бүгүн сиз менен ушул акыркы камоолор боюнча бир маектешели деп турабыз. Негизи эле ушул сиз өзүңүз сотто чуркап жүрдүңүз, анан массалык камалгандар ушул 20 декабрга чейин камакта калынбадыбы? Сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Мен саясий куугунтук деп эле кабыл алдым. Себеби бул кандайдыр бир комитетти, кыймылды түзүү же бир уюмду түзсө, ал түзүлгөн уюм убактылуубу, менюстан каттоодон өттүбү же болбосо мындай убактылуу эле кандайдыр бир кызыкчылыктын, кандайдыр бир проблеманын айланасына чогулган болобу, бул деген ар бир жарандын фундаменталдык укугуна кирет. Анан биздин конституцияда да бул бекемделген, жана Кыргызстан ратификациядан өткөзгөн бүт эл аралык стандарттар киргизилген, жана Кыргызстан өзүнүн мойнуна чоң милдеттенип алганда негизги жарандардын фундаменталдык укуктары, ошо тынч чогулуп сүйлөшүү, өзүнүн оюн тынч билдирүү, кандайдыр бир диний эркиндиктер же болбосо ушундай ассоциацияларды түзүү, бул түз фундаменталдык укук да. Анан ошо бир комитет түздүңөр деп эле баарын камап салуу деген бул куугунтук деп эсептейм. Адам укуктарынын аябай өтө одоно бузулушу катары эле кабыл алып атабыз. Бир эле мен эмес, бул дүйнөлүк коомчулук эле, дүйнөлүк адам укуктарын коргогон институттар баары эле ошо куугунтук катары кабыл алынып атат. Ошол жерде сот башталгандан бери 3 күнгө уланбады. Ошол жерде сиз өзүңүз чуркап жүрдүңүз, анан кандай мыйзам бузууларды байкай алдыңыз сиз? Бул деген кармалгандан баштап эле мыйзам бузуу менен өттү. Биринчи баягы үйлөрдөгү тинтүү. Тинтүү деген соттун чечими болуш керек болчу. Ал жок. Анан дем алыш күнү ошол бир эле убакытта бир 15-20 адамдын үйүнө бир эле убакытта тинтүү жүргүзүлүп, өтө көптөгөн немелер тартылды. Тергөөчүлөр, милиция кызматкерлери. Анан эң негизги ошо мыйзам бузуулардын эң биринчиси булардын көпчүлүгүн адвокаттарды чакырганга же болбосо баягы тинтүү учурунда күбөлөрдү, кошуналарын чакырып, ошолор күбө катары карап туруусуна. Анан ошо кимдин үйүндө тинтүү жүргүзүлүп атса, ошолор жок дегенде өзлөрү үчүн баягы видео фиксация кылгандарга тоскоол болуп, андайга жол берилген жок. Бул биринчи мындай укук бузуу болду. Экинчиси көпчүлүгүнүн али үйүндө жаш балдары бар экенине карабастан, ушу жаш балдардын көзүнчө ошондой бастырып кирип, куралчан киришип, тинтүүлөр жүргүзүп, балдардын көзүнчө аталарын, апаларын кайрап, колдорун кармап алып кеткендиктери болду. Бул жаш балдардын психологиясына өтө чоң доо кетет. Мындайда андан кийин бул атайын тергөө тобу түзүлгөн да.
анан тергөө тобунда жетекчи болуп ал Жапеков деген милиция кызматкери ошо тергөөчү дайындалган. Бирок бул кармалгандардын бирөөсүн дагы Жапеков өзү суракка алган эмес. Эч кимсин суракка да алган эмес, алардын келтирген жүйөлөрүнө көңүл да бөлүнгөн бурулган эмес. Бирок токтомдун баардыгы али 48 саатка кармалышка чыгарылган токтомдун баардыгы Жапеков кол койгон. Жапеков ошол жерде бүт баягы милдеттерди мойнуна алып, мен ушул адамды суракка алдым, саат мынчадан мынчага чейин, мен бул адамга өзүнүн укук милдеттерин түшүндүрдүм, кандай мыйзамдардын чегинде кармалганын түшүндүрдүм, кандай шек менен кармалып аткандарын түшүндүрдүм деп бүт бар жерге баардык токтомдорго Жапеков кол коюп атат. Чынында булар менен сүйлөшкөндөр таптакыр башка тергөөчүлөр, таптакыр башка тергөөчүлөр суроо берген. Анан ошо тергөөнүн биринчи шектүү катары кармалганы, баягы күбө катары сурак кылуу протоколу, андан кийин шектүү катары сурак кылуу протоколу, шектүү катары 48 саатка кармагандардын бүт бардыгы ошо бир эле адам Жапековдун колунда болуп атат да. Мындай учурда тергөө тарабынан адвокаттарга жана ошо кармалган кишилерге тергөө тобу түзүлгөндүгү, качан ким тарабынан түзүлдү тергөө тобу, тергөө тобунун кандай укук милдеттери алдына коюлган жана бул кармалгандар эмнеге шектелип атат деген бул сөзсүз ачык токтом колдоруна берилиш керек эле да. Алар берилген эмес. Мына бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк адвокаттар, көпчүлүк ошо азыр СИЗОдо кармалып тургандар бул токтом менен тааныштыгы жок, токтомду беришкен жок да. Бул али гриф секретность дегенге да кирбейт. Анан дагы бир ошол кармап 48 саатка киргизип, анан 48 сааттан кийин баарын абакка жапты го баягы 2 айга. Ошондо сотко алып келинген баягы иш кагаздардын арасында эки документ сөзсүз болуш керек эле. Бул тергөөчү тарабынан сөзсүз берилип, адвокатка жана шектелип аткан адамга кол койдурулуш керек эле. Бул биринчиси алиги кылмыш ишин козгоо жөнүндөгү токтом. Экинчиси ошо кылмыш иш козголгон кылмыш иштин ичинде ошол адамга өзүнүн айыбын угузуу деген. Бул орусчасынан постановление о возбуждении уголовного дела и постановление о предъявлении обвинения деп. Бул эки документи жок, эч кимди кармаганга болбойт да. Бул эки документ сөзсүз бул мыйзамдык правовой документ болуп эсептелет да. Ал эки постановление жок, сот дагы караганга укугу жок болчу. Ушул экөөнү тең же даярдабай калышканбы, же атайын даярдабай коюшканбы, сотко келген баягы иш материалдардын арасында бул эки токтом болбогондугуна карабастан соттор, судьялар соттоду баарын 2 айга. Ошону талап кылыш керек болчу, талап да кылышкан жок да. Бул дагы эми могу кечеки башкаруу чарасын кайрадан караганда анын ичине кирилбегени менен бул ошо негизги иш боюнча барып 2 айдан кийин тергөө бүткөндөн кийин иш каралганда бул кармалгандыгы туура эместигине баа берүүгө, ошо 2 ай баягы айып угузганы да туура эмес, иш материалдары неме кылганы дагы мыйзамсыз чогултулганы дегенге негиз боло турган өтө одоно мыйзам бузуулар болуп калды да бу жердечи. Ушул жерден суроо бергим келип атат да. Мисалы сотко алып келип атканда конвойлор менен алып келип атты. Клара Сооронкулованы мисалы 10дон ашык конвой менен алып келди. Мисалы ошол жакта камалгандар мамлекет үчүн ушунчалык кооптуу адамдарбы? Эми мамлекет үчүн, баягы коомдук тартип үчүн коркунучу жок эле адамдар. Булар бардыгы эле негизинен коомго белгилүү, Кыргызстанга бир топ эле кызмат өтөгөн адамдар, билимдүү. Мисалы үчүн мен мындай анализ кылганда арасында мурунку улуттук коопсуздук кызматын жетектеген, ички иштер министрлигин жетектеген адамдар бар. Арасында мына 2 дүйнөгө белгилүү болуп калган башка өлкөлөрдө элчи болуп жүргөн адамдар кармалып атат. Конституциялык соттун судьясы кармалып атат. Булардын арасында баягы жогорку кеңеште вице-спикер болуп жүргөн адамдар бар.
иши кылып өтө белгилүү аналитик журналист бар арасында, белгилүү блогерлер бар. Борбордук шайлоо комиссиясында төраганын мурун басары төрага болуп жүргөн кишилер бар. Ошол эле мисалы үчүн Мамбет Жунус Абылов убагында ошо борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы, ал эми Гүлнара Журабаева неменин орун басары болгон. Арасында өтө көп мыйзамдарды жазганга өтө чоң салымдарды кошкон. Ошол эле Рита Карасаартованы айтсак, Гүлнара Журабаева баягы шайлоо кодекстерине, референдум жөнүндөгү кодекстерге өтө көп салым кошкон. Кыргызстанда биометриканы алып келип, ошону иш жүзөгө ашырганда өтө көп жумуштарды жасаган адам. Асия Сасыкбаеваны айта турган болсок, бул деген Кыргызстанда эң биринчи түзүлгөн баягы жарандардын билимин өстүргөнгө, образовательный ошондой эл аралык интербилим деген өтө чоң уюмду түзүп, ошо уюмду жетектеп, бул интербилим деген Кыргызстандын эң алыскы булуң бурчундагы карапайым жарандарга, аялдарга, жаштарга өтө чоң тренингтерди, семинарларды өткөзүп жүргөндө, именно мындай жарандардын карапайым элдин билимин жогорулатканга өтө чоң салымдарды кошкон. Ошол эле убакта жарандардын баягы турак жайга болгон мүмкүнчүлүктөрүнө, билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрү канчалык бузулуп атат, канчалык чектелип атат, ошол боюнча бул интербилимдин мындай Кыргызстанга жасаган салымы өтө эле бийик да. Мисалы үчүн баягы кармалган журналист Айданбек Акматов жөнүндө айтсак, Айданбек Акматов бул баягы сок маселелери боюнча, Уңгар тоо боюнча, Кадамжайдагы жерлер боюнча иши кылып, бул мен өтө кызыгып бир сыйра карап чыксам, 96-97 жылдардан бери ушу Кыргызстандын чек ара маселелери, кайсыл жерде туура эмес мамиле болуп калып атат, элге жетпеген жерлерди аналитика кылып жазып, анан бул жөн эле сындабастан ошол бийликтегилерге өзүнүн сунуштарын берип жүргөн журналист да. Бул дагы өтө мындай, эгер бүгүнкү бийлик булар ушул адамдардын немесин, билимин алса болот эле да, ушулардан пайдаланса болот болчу. Эмнегедир ага барбастан тескерисинче куугунтук болуп калды. Азиз айым, анан ошол камалгандарга башаламандыкты уюштурууга аракет кылышкан деген айып коюлуп атпайбы? Анан алардын дээрлик басымдуу бөлүгү ушул Кемпир-Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү болуп атат. Бирок ошол эле учурда бул комитеттин мүчөсү эместер дагы кармалды да, мисалы Атай Бейшенбек. Бул боюнча кандай комментарий бересиз? Мына баягы кечеги эң акыркы ачкачылыкта жаткан бала, алиги Нурлан деген жигит деле, ал деле эч кандай комитеттин мүчөсү эмес. Ал болгону Равшан Жээнбековдун үйүн ремонт кылып жүргөн эле жигит экен. Анан эмнегедир ал да кармалды. Атай Бейшенбектин мындай балким мындай өзүнүн как блогер катары пикирин айткандыр Кемпир-Абад боюнча. Бирок ал Кемпир-Абад мүчөлүгүнө да кирген эмес, и ошол убакта ошол жыйынга катышкан дагы эмес да. Ал эми кээ бир жарандарыбыз бар, ошо Кемпир-Абад коргоо комитетине мүчө болгондор бар. Бирок алардын мындай кармалбай эле, азыр сурак бербей эле калган жарандарыбыз бар. Бирок алар ошо барган эмес окшойт дейм да, баягы жыйынга барган эмес окшойт. Бирок алар деле Кемпир-Абад боюнча өзүнүн мындай позициясын билдирип жүргөн. Эми мен бу жерде мындай теле көрүүчүлөр үчүн, жарандар үчүн кичине түшүнүктүү болуш үчүн мен бир нерсе айтып кетким келет да. Ошол жыйынга мен да чакырылганмын. 22-синдеги жыйынга мен да чакырылгам. Анан параллельно мына тарых музейинде дагы бир жыйын болуп калды да. Ал ак суу окуясынын 20 жылдыгы жана баягы ачкачылыкта кайтыш болгон Шерали Назаркуловдун туулгандыгынын 70 жылдыгы эки немени мындай даталуу күндү бириктирилген экен. Мен ал жерге барганда билдим, ага чейин мени мындай эле чакырышкан уюштуруучулар. Барганда билдим, бул өзү президент Садыр Жапаровдун өзүнүн демилгеси менен өткөзүлүп аткан экен. Анан мени саат 12-ге деп чакырышты. Мен айттым, мен дедим 10-го
башка жерге чакыргам. Экилерди чогулсаңар, мен бияктан бошоп анан барайын дедим, макул байланышабыз деп. Мени менен кайра байланышкан жок. Баягы тарых музейинен жыйын бүткөндөн кийин ал жерде дагы өтө мындай аттуу баштуу адамдар, мисалы үчүн жогорку кеңештин спикери, депутаттары келишти. Баягы мамлекеттик катчы Касманбетов өзү келип сөз сүйлөдү. Бир топ белгилүү адамдар неме кылып, андан кийин биз дал жанат ресторанына, тиги Южный магистралдагы ошол жака чайга алып барышты. Антын чай ичип чыкканча саат 4 болуп калыптыр. Анан бул немеге өтө деле маани бергеним жокмун. Комитет түзүлгөн жыйынгачы каерде болорун деле билген эмесмин. Менден башка Динара Ашырахунова да чакырылган. Экөөбүз бири-бирибиз менен байланышканбыз. Анан Динара апасы ооруп, апасын бир жака алып бара турган экен. Азиже, сиз барып калсаңыз, мен ушу бара албай калдым. Анан эмнелер, кандай маселе каралды, сиз мага звонить этип айтып коюңуз дедим. Макул дедим. Экөөбүз тең барбай калдык да ошентчи. Азыр мен элестетем, эгер барганымда, анан баягы комитет түзөбүз деп неме сунуш болуп. Сиз мүчө болгон эмессиз? Жок, мүчө да болгон эмесмин, катышпай да калгам да. Бирок мен айтып атпайм, эгерде мен ошол жерге барганымда, анан мындан мурун мүзөңгү кууш боюнча мен аябай активдүү комиссия мүчөсү болуп жүргөнмүн. Ошол эле таластагы баягы жер үй андаштар боюнча мен таластыктар канча нааразычылык болгондо барып жүргөнмүн. Каркыра боюнча жаштар чыкканда мен жаштардын укугун коргоп сотторго барып жүргөм да. Ошон үчүн мен Кыргызстандын ар бир жери кетеринде мен ушуну жүрөгүмөн өткөзөм да. Анан мен ошо күнү барган болгонумда комитетке кирип эле алмакмын. Мен баары комитетти түзүп атса, анан жок мен кирбейм дей алмак эмесмин да. Мен натурам ошондой. Мен кирмекмин ошол комитеткечи сөзсүз. Тем более мен өзүм ошо түштүк жактын кызы болуп, бул Кемпирабад боюнча көрбөгөн болсом, мен анын жанынан дайым ары бери өтүп, ошол жерде тааныштар, туугандар, кудалар бар. Ошо өзгөндө барып жүргөм Кемпирабадтын кандай жээктери кандай экенин, анын ошо өзгөндүк туугандарга анын мааниси канчалык экенин мен билем да. Ошондуктан мен айырге мындай эле случайно эле барбай калдым. Атак барсам кирип албакмын мен дагы. Мен дагы ушу камалгандардын бирөөсү катары ушундай бир мамлекетке төңкөрүш жасагысы келген, анан ушундай башаламандык уюштургусу келген, анан куралдар менен өрттөп дегендей мындай деген дооматка мен дагы калмакмын да. Азыр ушу кармалгандарды мен ошондой эле көрөм да, өзүм эле кармалгандай эле көрөм. Себеби айтып атпайм, мен бир кокустук болуп эле, эгер баягы президент уюштуруп демилгелеген аксы боюнча иш чара башка күнү болуп калышы мүмкүн эле турабы? Же мен аяка барбастан бияка барып калышы мүмкүн эле. Жогоруда айтпадыкпы, бул комитетке мүчө болуп, бирок кармалбагандар деле бар депчи. Алар ошолор боюнча айтып берсеңиз, кимдер? Эми алар мындай да. Комитетке мүчө болгондон, мисалы үчүн 2 депутат, эми алардын мандаты бар да. Али кол тийбестиги бар да, ошо эле Адахан Кимсанбаевич менен Исхак Абсаматовичтер ошо комитетке мүчө да болушкан, катышкан дагы ошол жерде. Бирок мен бул экөөнүн азырынча баягы статусу сактап турат деп ойлоп атам. Аларды кармаш үчүн, аларга бир айып күнөө коюш үчүн парламент караш керек. Анан башкы прокуратура иш козгош керек. Ошондой процедуралары бар да. Андан башка мен кызыгып, булар баары жалпы камалып баштаганда дагы кимдер экен деп карап чыктым. Сыймык Жапыкеев бар экен. Сыймык Жапыкеев, мисалы үчүн мен Канат Исаевди, анан Али Кубанычбек Кадыровду кармап кетип атканын Сыймык кандайдыр бир мен телефонумду таап, мага ошолор кабар берди. Мен ага чейин берки Гүлнара, Рита, Клара, Асия ошолор менен эле убара болуп атсам, Кубанычбек Кадыровду кармап кетти азыр. Анан тиги Канат Исаев кармалды деп ошо Сыймык айтып атты да мага. Анан ага көңүл бөлбөй турдум. Кийин карасам ал да комитет мүчөсү экен. Анан кайра өзүм чалдым. Ай Сыймык, сени кармап кете элекпи, сен да комитетте мүчө турбайсың десем, эже ооба мен мүчөлүккө жазышкам, бирок мен жыйынга барган эмесмин деп. Ошондо жыйынга баргандар деле кармалат. Эми арасында жыйынга барбагандар деле, баягы Нурлан деген ачкачылык
да неме кылган жигит барган эмес, ошол эле атай барган эмес жыйынга барбагандар да кармалып атпайбы. Бу жерде түшүнүксүз да жыйын. Мисалы үчүн мурунку депутат кызыбыз деге Эркингүл Иманкожоева, ал дагы ошо комитетте мүчө болгон экен. Мен Эркингүлдү деле абдан жакшы түшүнөм, убагында үзөңгү куш боюнча, кумтөр боюнча аябай көп иштер жасаган, аябай активный да, мындай жүрөгү менен Кыргызстаным деп күйгөн кыздардан. Деге Оштон Гүлкакы Мамасалиева деген кызыбыз бар, алдына баткенде канча окуялар болсо дайым жүрөгү менен күйүп жүгүрүп жүрөт. Алар да кирген экен, менимче алар ушу телефон менен неме кылып калганбы дейм да. Анан кийин Риталар кармалгандан кийин мен неме кылдым? Мен тиги Алатоо неме Жаннатта отурган убагыбызда мага 2 звонок түшкөн экен. Рита Карасартоваданчы. Азыр билбейм, мен аны менен мен сүйлөшө албадым, ошол боюнча неме кылбадык. Балким ошо телефон менен киресиңерби деп сурап, кээ бирлерин киргизишкен болушу мүмкүн. Телефон менен сурасам мен дагы кирип кетмекмин. Мен айтып атпаймынбы, Кемпир абадты коргоо комитетине мен кирип алмакмын. Да? Мындай бир кокустук болуп эле кирбей калганым менен Кемпир абад боюнча кадимкидей эле жүрөгүм ооруйт. Кадимкидей эле ошо кармалгандар кандай ойдо болсо, ошо Кемпир абад Өзбекстанга кетпесин, өзүбүздүн эле жерибиз болсун, өзбек кошуналарыбызга сууну мурдакыдай эле сактап, агызып берип тура берейлик, кошуналык мамиле. Бирок жерди өткөзүп жибербейлик деген ошолордун оюн мен азыр бүгүн деле колдойм да. Ошолордун деле оюндагы мындай этномышленникте пикирлешим мен алар менен. Ошол камоолордун баардыгы келип эле Кемпир абад маселесине такалып атат. Бул камоолор менен алардын оозун жаап коюу болгон жокпу же кандай? Оозун жаап коюу болду деп мен айтып атпайм, бул куугунтук. Эми оозун канча жабат эле. Тескерисинче бул ошо баш аягы бир 30дай киши кармалып, үй камагына чыгарылып, ошонун айланасында болуп кетти. Эми ошо 25-30дай кишинин азыр булар кармалгандан кийин элдин кызыкчылыгы арта баштады да. Кемпир абад эмне экенин издеп карап окугандар көбөйдү. Алардын тууган уруктары азыр мындай неме кылып атышат, кызыгып чыгып атышат. Ошондуктан мен муну кармоо менен токтотуп калуу кыйын да. Убагында ошо үзөңгү кушту коргоп жүргөндө бизде эле ушулардай эле азчылык болчук. Ушулардай эле кармалганбыз. 10 майда 2022-жылы бизди 2002-жылы бир кармап кетти. Кармап баргандан чыгып кайра экинчи ирет ачкачылыкка 16 майда биз 100дөй адамды дагы бир кармап кетип, анан үзөңгү куш өтүп кеткен. Үзөңгү кушту ошондо биздин жаныбызда болбогон, жакшы түшүнбөгөндөр бүгүнкү күнгө чейин үзөңгү куш Кыргызстандын жери болчу кетип калды деп айтышат. Бул Кемпир абадта айтыла, тарыхта кала турган нерсе да. Калат. Кетеби, калып калабы? Бирок бул тарыхта кала турган нерсе. Анан кийин биз айлабыз курганда, мисалы үчүн мен өзүм ошол айла курганда эл аралык уюмдарга, ошол эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевка кайрылганга дагы мындай аракет кылдык да бизчи. Ошолорго да чыгып, ошолорго үнүбүздү жеткизгенге. Үнүбүздү жеткиздик деп ойлойм. Себеби Өзбекстандын ичиндеги бир топ баягы телерадиолор, Кыргызстандын жарандары Кемпир абад маселеси боюнча Өзбекстандын президенти Мирзиевка кайрылуу жолдошту деп бияктан кайрылуу жазылган кайрылууларды окуп берип атышты. Демек мен кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын президенти да укту бул маселени, Өзбекстандын бийлигиндегилер да укту деп ойлойм да. Эми алар баш тартат деп айта албайм да, себеби Өзбекстандын кызыкчылыгы болуп атпайбы. Ушундай сонун кереметтүү бейиштей болгон жерди медеп эле берип атсак, анан алар жок албайм дебейт да. Бу жерде биздин бийлик башындагылар жакшыраак ойлонуш керек болчу, башкачараак сүйлөшүүнү жүргүзүш керек эле. Эми алиги Гавасай деп айтылып атат го. Ал Гавасай деген кыргызчасынан неме кылганда аба сай деп, гава деген, аба дегенди түшүндүрөт да. Ал жерде мындай бир кандай десем, сквозняк, постоянно шамал болуп турат.
постоянно шамал болуп турат да. Мына балыкчынын бияктарында эч нерсе өспөгөн, мындай адыр ошондой жер деп элестете берили да, суу чыкпайт ал жака. Постоянно шамал болуп тургандыктан өсүмдүк өспөйт. Ал жерде бирөө барып жашай да албайт, себеби постоянно алиги шамал болуп туруп жашоого ыңгайсыз эле. Эми ошо 14 гектар ошондой жерди алдык деп чоң бияктан караганда көп жерди алдык деп сүйүнгөнүбүз эле болбосо, чынында ал жерди билбейм бир 200-300 жылдан кийин бир алиги сквознякты эптеп токтотуп, анан ал жака суу чыга турган бир аракеттер болуп эле иштетилип калбаса качандыр бир убакта. Бүгүнкү күндө эми иштетилип аткан 4 дарыя куят немеге, Кемпир-Абадка. Тар деген, Ясы деген, Куршап дарыясы, Кара дарыя, 4 дарыя куят ошол немегечи. Анан мени өтө кооптондурган бул баягы келишимдин жашыруун болуп атканы. Келишимди ачыктабай атканы. Келишимди качан гана президент кол койгондо ачыктайбыз дейт. Президент кол коюп койгондон кийин аны ачыктаганын кимге кереги бар? Бирок эмне себеп болуп атат дейсиз ушул ачыктабай жатканына? Мен бу жерде өзүмүн гана оюм айта алам, балким мен жаңылышып аткандырмын. Бул жерде Кыргызстан өзүнө Кыргызстанга өтө туура келбеген, же болбосо мындай Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келбеген жагдайлар кол коюлган болушу мүмкүн дейм да, ошонун ичине кириши мүмкүн. Эми андай жагдайлардан мен мындай, бул менин домыслым да, мен ушундай деп, себеби ачыкталса мен айтмакмын да ушундай экен деп. Ачык болбогондон кийин просто мен ойлонуп атканым мындай. Эсиңерде бар болсо керек, Камбар-Ата 2 кесин Бакиевдин убагында салынып баштаганда Ислам Каримов өтө каршы чыгып, аябай каршы болгонда, себеби Камбар-Ата кесине килтеген чоң дагы бир көл салынып калмак да. Анан Бакиев айткан, биз мына бир эле Токтогулда эмес, биякта дагы суу топтоп берип турабыз Өзбекстанга деп. Бирок качандыр бир убакта ошо али Орта Азия, мурун Орта Азия деп коет эле, азыр Борбордук Азия деп аталып калды. Ошо Орта Азия мамлекеттеринин биргелешкен бир келишиминде биз сууларыбызды ошо кошуналардан уруксат сурап гана иштете алат экенбиз да. Ошондой болуп, мынакей Камбар-Ата 2 кеси токтоп, андан кийин дагы бийлик алмашып кетти. Ошо менен бүгүнкү күнгө чейин бул абдан жакшы Кыргызстан үчүн керектүү проект ишке ашырылбай турат да. Ал эми азыркы немен айтайын, ошол эле Кемпир-Абадка куйган сууларга 2 мини ГЭС салына турган проект бар да. Мен чочулаганым, бул алиги баса көрсөтүлүп атпайбы, 900 уровень деңгээли, ушу 900дөн ылдый түшүрбөсүн, 900 болсун. 900 деген эле неме болуп атат да. Анан аны Кыргызстан менимче ушу 900дөн биз ылдый түшүрбөй силерге сууну чогултуп берип турабыз деген милдет бар деп ойлойм да. Эгер ал милдет бар боло турган болсо, мына ачыкка чыкканда да көрөбүз, эгерде ошол милдет бар боло турган болсо, бул кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн өтө чоң мындай кызыкчылыкка каршы келген неме пункт болуп калат дагы. Баягы биз ошо мини ГЭСтерди, ошо кичинекей тосмо дамбаларды салган убакта өтө чоң проблема болуп калат. Биз милдеттүү түрдө ошо 900гө жеткизип турушубуз керек болуп калат. Бул биринчиси. Экинчиси, дагы бир обычно бул мировой практикада да айрыкча Өзбекстан менен Кыргызстандын, Казакстан менен Кыргызстандын мондой тосулган чек араларын көргөндө красная зона деген жер болот. Биздики бир жерден тартылып кетет, алардык экинчи жерден ортосунда красная зона болуп калат. Баягы 900-чү неме уровень. Бул кээ бир айылдардын, кээ бир үйдүн агроторунун бурчунан кетип атат да. Анан кийин бул красная зона баягы 250 метр нар жака болгондо кээ бир айылдар кошо кирип кетип атат да ичинечи. Анан ушундан менин шегим бар. Ушундай красная зона, азыр биз 900-чү деңгээл берден деп көрсөтүп атат, красная зона канча?
Ал көрсөтүлгөн болуш керек келишимде. Аны да биз көрө албай атабыз да. Ушундай нерселер бар. Анан эл билбеген Өзбекстан курган муну деп айтылып атат. Өзбекстан башкарып келе атат деп. Туура аны Өзбекстан курган эмес. Мисалы үчүн Токтогул суу сактагычын, Орто Токой суу сактагычтарын деле бир республика эмес, ал убакта бардыгы Москвадан келчү. СССРдик деңгээлде эле баардык чыгымдар ошо СССРдин эле общий бюджеттен эле курулчу. Ошондуктан муну Өзбекстан курган деген ойдон алыс болушубуз керек. Бул деген ошо Кремлдин чечими болгон, Кремлдин чечими менен курулган. Бирок бир нерсени айта кетейин, азыркы ушу суунун ордунда 3 айыл болгон. Элдер жашап турган, огород кылып, үйү жайы бар. Ошол жерде ошо элдердин баягы ата бабадан сөөктөрү коюлган мазарлары болгон. Анан ошонун баардыгын анда Союз эмнени айтса ошону аткарчу. Ошо 3 айыл анан кийин көчүрүп башка жака. Кээ бир үйлөр ошо суунун түбүндө калып, канча жылдан бери 82-жылы ишке киришкен болсо, толук кандуу 83-84-төн баштап суу толуп баштады ошол жерге. Ошол кездерде мына көргөндөр эстейт экен, мен өткөндө баягы Куршаттан келген аксакалдар менен сүйлөшүп, неме кылдым, биз бала кезде дейт, ошол жакка өткөнүбүздө үйлөрдүн мындай немелери уровенде көрүнүп эле турган убактар эле кийин барып анан баары отуруп кетти дейт да. Анан Өзбекстан муну курганы менен Кыргызстанга деле чоң эле зыян болгон экен да. 3 айылды толук көчүрүп, ошол жерде жайгашып, огородун кылып, күрүчүн эгип, малын багып жүргөн 3 айыл көчүп чыгып кетип атпайбы? Өзбекстандын пайдасына ошол жерде көл суу сактагыч курулсун деп. Ал суу сактагычтан талашпагандан кийин, биз суу сактагычтан башка жака суу агып чыгып кетпегенден кийин, Өзбекстан сууну иштетип аткандан кийин, жерди эмнеге берип атат, мен түшүнө албайм да. Анан кийин баягы айтып атпайм, мен ал 900-чү уровенден ылдый түшүрбөгөнгө Кыргызстан эгерде милдетин алган болсо, ошондой. Мен түкчүм эле, жоромолум. Бирок убага келет, бул протоколду дагы ачыкталат. Эгерде ошо 900-чү немеден ылдый түшүрбөгөн милдетти Кыргызстан алган болсо, бул ар кандай последствиялары болуп калышы мүмкүн да. Биринчиден, кыш кандай болот деген, суу мөңгүлөр канчалык болот, ага Кыргызстан гарантия бере албайт. Экинчиден, эми бизде деле эл көбөйүп атат, 7 миллион болуп калдык. Дагы бир 10 жылдан кийин 8 миллион, 9 миллион болушубуз мүмкүн. Элдер дагы мындай жайгашып үй салганда, баягы суу чыкпаган тоо, мындай адыр, дөңсө жактарга жылып, элдер ушундай айылдар болуп калышы мүмкүн да. Анан сууну буруп кете албай калабыз. Сууну мындай бир канал кылып, ошол Өзбекстанга кетип аткан бияка суу эгерде 900 уровенден ылдый болбосо, биз башка жака сууну буруп кете албай калабыз. Биз азыр ушул немени берип, биз Өзбекстанга ушул темпироват суу сактагычын гана эмес, буга келип куйган 4 дарыяны Өзбекстан контроль кылганга, көзөмөл кылып, диктовать эткенге биз жол берип коебуз деген мен ошондой коркунучум бар да. Жакшы, Азиз айым, жыйынтыктоочу суроону узатайын. Негизи эле жалпы эле ушул азыркы бийликтин ишине кандай баа бересиз? Эми азыркы бийликтин ишине мен ойлойм, эми аракет кылып атат. Аракет кылгансып атышат. Бирок команда өтө начар. Команда өтө мындай слабый деп коебуз да. Деңгээли, жогорку деңгээлде баягы мамлекеттик башкарууга түз катышып жүргөн адамдар дээрлик аз. Бул биринчи. Анан дипломатиялык деңгээл, сүйлөшүү, кошуналар менен тең ата сүйлөшүү мүмкүнчүлүктөрү өтө төмөн. Ошондуктан мына Тажикстан менен дагы чыр чатабыз бүтпөй атат. Тажиктер менен дагы тең ата боло албай атабыз. Элге бир маалыматты берип туруп, анан ал маалыматты кайра башкача айтып, ушул эле кемпироват боюнча бир маалыматты берип, анан кайра башкача болуп эле ошентип жүдөп атышат. Анан неме, мисалы үчүн, мындай өзүмүн кызыкчылыгымды коргойм деген мамлекет бул улуттук коопсуздук кызматына берип койбош керек эле чек ара маселесин чечүүнү. Чек ара маселесин алиги атайын адистер, чек араны жакшы билгендер, анан анын арасында дипломаттар,
анын арасында жакшы эл аралык стандарттарды жакшы түшүнгөн, Өзбекстандын мыйзамдарын жакшы жатка билген, ошондой бир жакшы юрист, правоведтер болуш керек эле. Баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзө биле ала турган. Ошол мисалы үчүн Баткен жергесин коен жатагына чейин, ар бир ташына чейин, ар бир үйдүн карталарын жакшы билген Саламат Аламановго окшогондор кириш керек болчу. Бул дагы биздеги мамлекеттик деңгээлде кетирилген өтө чоң кемчилик, ошо бардыгын улуттук коопсуздук кызматына берип койгонубуз болуп атат да. Улуттук коопсуздук кызматы деген бул тескерисинче ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан комиссия кандай иштеп атат, кандай улуттук коопсуздукту, улуттук кызыкчылыкты ошолор коргоп атат деп ошону карап туруш керек эле, бирок өзү неменин ичине кирип кетпеш керек болчу. Ал булар процесстин ичине кирип алып, азыр өзүлөрүнүн кетирген кемчиликтерин байкабай калып атышат. Анан дагы бир эми муну мен бул азыркы айтканым көпчүлүккө жакпайт, ошол эле убакта Камчек Ташиевке деле, Садыр Жапаровго деле жакпашы мүмкүн, бирок темни мен айтып коеюн. Могу куугунтуктарды көбүнчө улуттук коопсуздук кызматы жасап атат. Өзүнүн бүгүнкү күндө ошол эле Ички иштер министрлиги дагы, сот бийлиги дагы, прокуратура, бардык күч органдары ушу кылчактап улуттук коопсуздук кызматы эмне деп айтат дегенди карап калып атышат. Ошактык мен өз алдынчалыктан бүт баары кетишти, бүт ошак деле карап калып атат. Мына башканы айтпайын, балеки жакында эле баягы Санрабига Сатыбалдиева деген журналист, силердин коллегаңар кармалды. Эми мунун ишинде бир топ эле мындай аябай таң калыштуу нерсе бар экен. Бирок ушу кармоонун артында ошо Камчек Ташиевдин бир тууганы турганы, ошол жөндө бир видео болуп атканы, бул канчалык чын төгүнүн тергөө териштирет, бирок ошондой сөздүн кетип атканы өзү өтө жакшы эмес да. Өтө жакшы эмес. Же болбосо мына бүгүнкү кызматта туруп, көчөлөрдүн атына атасынын атын берип, парктарга немесин берип атканы бул өзү жакшы эмес. Балким колунан келет, балким ошо мүмкүнчүлүгү бар, ичкүйдүү болуп атат деген ойдон алысмын. Бирок бул мамлекеттик кызматта турган адам мындай алиги элге шектенүү жараткан. Анан кимдир бирөөнүн укугуна тоскоол болуп аткан кадамдарга барбаш керек да. Анан эми азыр бардыгыбыз эле билебиз, элде ар бир президенттин убагында мындай учкул сөздөр калып калат да. Кандай экен, андай экен дегендей. Мисалы үчүн ошол Акаевдин президенттик бийлигинин түүнө аялы, балдары жетти деген сөз бар. Ошол эле Бакиевди ким жетти? Бир тууганы Максим, анан Жаныш деген бул элдин оозунда калып калган, мындай түптөлүп калган немелер да. Неме ушу Атамбаевди шопуру деп, бир шопур жөнүндө эле постоянно шопур деп эле айтылып атчу эле. Жээнбековди болсо кайра бир тууган баягы спикер болуп, неме болуп жүргөн, бүт бар жок Через Асылбек чечилет деген сөз. Бул эми эл айтат да, эл айтып атат. Элдин айтылган ал гезиттерге деле, сайттарда, соц сеттерде бүт баарында жүргөн эле сөз да. А бүгүнкү күндө эмне айтылып атат? Бүгүнкү күндө дагы конкреттүү ошол эле Ташиевдин бир туугандары, Ташиевдин баласы, ошолор айтылып атат. Ошонун айланасында Садыр Жапаров дагы мындай сөздөн алыс болбой калды. Анын да тууган уруктары жөнүндө алтын кармап турган бир туугандарынын сүрөттөрү, ШОСтун саммитине барган баласынын сүрөттөрү бул чыгып атат да. Ошондуктан мен эмнеге айтып атам? Мындай убакта өзүлөрү аябаса, өзүлөрү мындай акырын абайлап мамиле кылбаса, мындай сөз ээрчий берет. Анан кийин бул сөз баягы азыр Кемпирабад маселесине кошулуп, үстүм кошулат. Мына азыр элди алдай албайт да. Ушул немелер кармалгандан кийин, кармоолор башталгандан кийин бардык райондук центрлерде, бардык шаарларда Садыр Жапаров менен Камчек Ташиевди коргоо митингдери, бир акциялар өттү да. Аябай таң калыштуу болду да, баары жогору эле
немени экөөнү коргоп атышат. Экөөнү кандай коркунуч келди, ким коркунуч түзүп атат? Эмнеге бул экөөнү коргоп, жалаң жигиттер мынтип чыгып атышат? Бардыгынын сценарийи бир эле сценарий менен уюштурулуп атат. Анан элчилик экен баягы мини автобустарга элдерди отургузуп алып, бир жерден мисалы үчүн ушу Жалал Абадтан өзгөндөн Оштон ноокатка чейин алып кетип калышпадыбы? Бир эле адамдар бияктан чыгып атышат. Аны эл көрүп турат экен да. Ушундай шоону жасоонун эгерде өзлөрүнүн жасаган иши ачык болсо, протоколду ачыктап, элге ачык эле айтып, чочубагыла деп, элди успокаивать этип, момунтип куугунтук кылып апарып 70-тен ашкан кемпирлерди, эч бир күнөөсү жок, бала 5-тен 6-тан балдары барлар, несовершеннолетний балдары үйүнө калгандарды эле апарып эле камай бербестен башкачараак мамиле кылса, балким биз туура түшүнөт элек да. Мен бүгүнкү күнгө чейин балким мен бир 10-15% балким Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев экөө туура кылып аткандыр деп ишенгим келет. А бирок мен ишенишим үчүн бир нерсени көрүшүм керекпи? Эч нерсе жок болуп атпайбы? Кеп ошондо да. Жакшы, Азиз айым, ушинтип келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.